Саламатсыңарбы, окуучулар? Маанайларыңар жакшыбы? Мен Ош шаарындагы номер 17 Гагарин атындагы мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Аким кызы Айлира. Сабакка даяр болсок, онлайн сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз адабият 8 класс 4-чейрек. Урматтуу окуучулар, мурунку сабакта өтүлгөн теманы эске түшүрүп алсак. Мен азын олак айтып өтсөм Арстанбек Буйлаш уулу тууралуу. Арстанбек Буйлаш уулу Түндүк Кыргызстанда Ысык көл өрөөнүндө жарык дүйнөгө келген. Тыным Сейит уурусунан атасы Кокон хан тарабынан Анжиянда тутулуп калганда Анжиянга чейин барган. Заманачылар салтынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Урматтуу окуучулар, биз Буйлаш уулунун тар заман ырын өттүк, ыры терең философиялык ойлорду камтып, кыргыз поэзиясындагы сопулук салтты өнүктүрүүдөгү маанилүү баскычтан болгон экендигине күбө болгонбуз. Маани маңызына кеңири токтолуп, ырдан үзүндү жаттаганбыз. Эсиңерге түшкөн болуш керек. Арстанбектен алп саптар. Кайратың тоону бузса да, кашыктап көлдү суссаң да, оозуңдан чыккан сөзүңө зоокулат учсаң да, элиң менен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Арстанбектин буга окшогон алп саптарынын маанисине токтолуп сабагыбызда сөз кылганбыз. Эсиңерге түшкөн болуш керек. Өлбөй тирүү калбайсың, жан аманат ойлоп бак, ыркырашпа тирүүңдө, ырыс алды ынтымак. Кымбаттуу окуучулар, бул кайсыл акыныбызга тиешелүү саптар деп ойлойсуңар? Азаматсыздар. Бул албетте улуу акын Токтогул Сатылгановго таандык. Улуу акын бул саптарды кайсы убакта айтканы белгисиз, бирок болжолду ала турган болсо 19-кылымдын акыры, 20-кылымдын башы. Андан бери кылымдар жаңырып, Ала тоонун этегине дүйнө элдеринин цивилизациясы жетип, бизде телевизор, компьютер, телефон сыяктуу сөздөрүбүз пайда болуп, кыргыз баласы өз алдынча мамлекет куруп калган мезгилде бул 4 сабырда катылган маңыз, маани актуалдуулугун жоготпойт. Тескерисинче, дал ушул 4 сап ырда жаткан ааламдай маани сиз менен бизге ушунчалык керек болуп тургандай. Андыктан ар бирибиз ыркырашпай тирүүбүздө ынтымактуу бололу. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Токтогул Сатылгановдун өмүрү жана чыгармачылыгы. Ырлары Кош апаке, Айланган тоонун бүркүтү. 1864 жылы Орус армиясы Орто Азия боюнча өз үстөмдүгүн көрсөтүп, улуу британдыктарды жоготпостон Кокон хандыгын талкалап жаткан учурда, кийин ар бир кыргыз сыймыктана турган улуу жердешибиз Сатылган уулу Токтогул Кетмен төбө өрөөнүндө карапайым үй бүлөдө туулган. Бала чагынан ыркөөгө шыктуу болгон. Болчоктогу акындын таланты 13 жашында эле айылга билине баштаган. Талантынын мынчалык ирте ойгонушуна ата-энесинин таасири чоң деп айтылат.
Атасы сатылган менен апасы Бурма өр өнөрүнө ышкылуу болуп, элдик озеки чыгармаларды мыкты аткарган. Каардуу тагдырдын каргысын тагынып, катаал турмуштун кишенине чалынып жүрүп, бала чагы жокчулук менен өткөн. Залим бийлик заардуу оозун чачып, бай манап каалагандай калчаган заманда жаш таланттын эркиндикке болгон эңсөөсү көмөкөйдөн ыр болуп төгүлүп, комуздун кылдары менен муңдуу күбөлөр жаралган. Өзүнүн жөнөкөйлүгү ары акылмандуулугу менен элдин эртеңин көрө билип, акыйкатты ыймандай бек сактап, сабыр менен баарын жеңген акын кесирлүү тийиштүү күндөрүнө моюган эмес. Манаста айтылгандай, өксүткөн сайын күчөгөн, өчүргөн сайын түтөгөн кайран тукум, кымыз жыттанган кыргыз эли үчүн, ак калпактай ала тоосу үчүн баарына кайыл болуп, мөндүрдөй ырларын төгө билген. Актаңдай акыныбыз 1898 майда болуп өткөн Анжиян көтөрүлүшүнө катышты делинип, өлүм жазасына да тартылган. Бирок кийин белгилүү бир себептерден улам өлүм жазасы 7 жылдык сүргүн менен алмаштырылган. Бул учурулуу акындын азаптуу күндөрүнүн бири эле. Карыган энесин какшатып таштоо, сүйгөн жар, кара чечекей уулунан айрылуу, ата журттан алыс кетүү жүрөгүн жаралап, жүрүнүн сыздаткан. Адилет үчүн жанып турса да, абийирсиздиктин алдында тепселип, күйү тыгыр күүгө айланып, кокту колотто жаңырып турган. Сүргүнгө айдалган ошол учур бир канча ырдын жаралышына түрткү болгон. Кош апаке, кош элим, айдалып жөнөгөндө, азапка түштү өмүрүм. Жана башка ырлары өзү айдалып кетсе да, эл ичинде ырдалып кала берген. Мындан тышкары Токтогул санат терме ырларын ырдап, бүтүндөй адамзатка тиешелүү баалуулуктарды даңазалоо менен урпактарды улуу жолго баштап, ата жолун улоого чакырган. Ак кара турмуштун тараза ташын белгилеп, жакшы менен жамандын чегин көрсөткөн терме, санат, дүнүйө, замана, өмүр, карылык, насыят, үлгү ырлар жаштарга сыяктуу жана башка санат ырларын баса белгилөөгө болот. Кымбаттуу окуучуларым, төмөндө санат ырына күбө болсоңуздар. Аргымакты жаман деп абуданды кайдан табасың, агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың, аксаманды жаман деп чөптү кайдан табасың, аз дүйнөнү жаман деп көптү кайдан табасың, жарма чайды жаман деп этти кайдан табасың, акындарды жаман деп ал ошо кепти бир кайдан табасың. Агарган карда көп жүрсөң да көзүң бир күн карыгат, агайындан чет жүрсөң көңүлүң бир күн калынат, тууганына батпаган душманына жалынат, болбос жаман арамза болумсуз ишке малынат. Ханды Кудай урарда калкына жаман кас болот, байды Кудай урарда дөөлөтүнө мас болот, кышты Кудай урарда күн жылымдап жаз болот, эрди Кудай урарда эл жүзүндө жаш болот. Жалпы жылдыз чогулса да жарым шолаң айдай жок, тогуз улак бириксе баасы жалгыз тайдай жок, карандай чайды көп ичсең бир кесим казы майдай жок, өңкөй көздүн сапаты бир кийимдик шайдай жок, учак берсең кындап бер, кындап берсең чындап бер, берекесиз байлардан пейил менен кун кетер. Жумуш кылсаң уда кыл, иштеп кетпең илдекер, кара санап бир далсаң да колуңуздан миң кетер, баарың болсоң бир оозу душманың кантип былк этер, чечилишип сырдашсаң көкүрөктө муң кетер, булут кетсең асмандан күн ачылып жылт этер, ажалыңа жетип күн бүтсө ал ошо кайра
Ушундан бир башың шылт эдер. Ак бараңдын кундагындан аталбасаң сумбагын, бермин десең душмандан эки көзүң жумбагын. Өтүп кеткен иш үчүн өкүнүп балаң урбагын, көпкөн жигит көп сүйлөйн, чечен жигит эп сүйлөйт. Билбестерге жыйында бир сүйлөөгө кеттибейн, көрүнгөнгө кенип ушуну коң өттү дейт. Жөн жүрбөгөн жигиттер да көрүнгөндөн тепки жейт. Көз карашың бузулса көргөн бир адам көптү дейт. Бул сыяктуу нарктуу санат насыяттарын уксаң кулак кандырган адамдын жүрөгүн элжиретип турат. Токтогул акындык өнөр менен гана алып урушпастан комузга тил киргизип күү өнөрүнө да салым кошкон. Ал ар бир күүсүнүн тарыхын айтып, ырдап, кол ойнотуп, кубултуп, түрдүү ыкмаларды, чертмелерди аткарган. Мисалы Армандуу чымчык, Торбой менен Турумтай, Чайкама, Тогуз кайрык жана башка күүлөрдү атап өтсөк болот. 1928-жылы москвалык музыка изилдөөчү Александр Затаевич Токтогулдун өзүнүн аткаруусунда Токтогулдун Тогуз кайрык, Токтогулдун кербези жана башка 18 күүсүн жазып алган. Урматтуу окуучулар, Токтогул Сатылгановдун күүсүнө көңүл бурсаңыздар. Kadimki Toktogul akın Gülgünde gezinde sürgüngü getip, sürgünden qaraganda Kızıleyek bulganda gelip, Kızıleyek dep oğluna bir kişi yok kişinaydı etken. Gelse balası topçu bölüp, ayağını totuya eri getirip getip, yenesi burba kor bolup kalgan gezeken. Toktogul geliptir deyt, dep Toktogul'u sүйген elder. Toktogul menen uçraşkanı gelip, oşonda eldin bardan dürbep Toktogul uçraşkanı getip baratsa, Toktogul'du aydatı degender daga koy şu el menen kutulup kalan dep koşa barıp uçraşkan eken. Oşonda gelip turgan jaşkarga Toktogul'dun çelip turgan gerbezi deyt. Ошондой эле улуу акыныбыз Токтогул Сатылгандын ысымы бир канча нерселерге ыйгарылган. Алардын айрымдарын атап өтсөк, өзү туулуп өскөн айылга райондун аты берилген. Ошондой эле бир канча китепканаларыбыз, Токтогул атындагы кесибиз бар. Ошондой эле 100 сомго анын ысымы ыйгарылып, сүрөтү чегерилген. Токтогул атындагы көчөлөрүбүз, бир канча көчөлөрүбүз бар. Ошондой эле улуттук
сыйлык уюшулган искусство тармагында. Токтогул улуу акыныбыз жөнүндө сөз кылып отурсак, бир сабагыбыз менен айтып бүтө албайбыз. Андыктан миң уккандан бир көргөн артык дейт. Сиздерден суранарым, Төлөгөн Касымбековдун Кел чыгармасын окуп чыксаңыздар. Эгерде китебиңиздер жок болсо, аудио китепта чыгарылган. Урматтуу окуучулар, менин апам деген темада чакан эссе жазабыз. Эссеңиздерди менин жогоруда көрсөтүлгөн даректериме жөнөтөсүздөр. Анда эмесе акындын Кош апаке ырына токтолобуз. Акын Сибирге айдалып бара жаткандагы энесине ырдаганы. Боздодуң апа, боздодуң, кайгымды кайра козгодуң, кайрат кылсаң болбойбу, тирүүмдү жоктодуң. Ыйладың апа, ыйладың, ыйлаба жашың кургасын. Убайым тартып ыйлап, уулуңду муңду кылбагын. Айланайын апамсың, анчалык неге жашалдың, айдалып барам алыска, азабым тартып жатарсың. Карылым кетет кегибе, кулак сал менин кебиме, ажалым жетип өлбөсөм, карчыга куштай айланып, келермин кайра элиме. Айланайын апаке, балапандай баккансың, ак сүтүңдү эмизип, бооруңа басып жаткансың. Мага окшогон жалгызды зарлап жүрүп тапкансың. Ал пеш дедиң апаке, адам кылдың асырап, ачылар бекен кабагың, ушул иштен ажырап. Керимбай кылды кесирди, кекенип мага эсирди, жаш кезимден каршы элем журтумдан айдап кетирди. Суроолорго жооп бергиле. Бул ырда кейгендик байкалабы? Апасын акын кандай сөздөр менен сооротот? Акын эмнеге мүңкүрөгөн эмес? Же капыстан пайда болгон оор кырдаалда шылкыйбай башын көтөрүп, апасын үмүттөндүргүсү келгениби? Дал ушул ырдын далдаасында турган Токтогул деги кандай адам? Урматтуу окуучулар, сүрөттөн эмнелерди көрүп турабыз? Албетте тоо кыркаларын жана ошол тоодо байырлаган бүркүт жаныбарын көрүп турабыз. Бүркүт жөнүндө буга чейин кандай маалыматтарды билебиз? Эстеп көргүлөчү. Бул маалыматтарга көңүл бургула жана билип алгыла. Бүркүт карчыга сымалдуулар тукумуна кирген эң ири кыраан куш. Узундугу 90 сантиметрге, канатын жайганда 2 метрге жетет. Борбордук Азиянын бардык тоо кыркаларында таралган. Жайында деңизден келинен 2-3 миң метр бийик соолордо жашайт. Бүркүт көзү курч, кыраан, эркиндикти эңсеген жырткыч куш. Көздөрү адамдын көзүнө караганда 6 эсе курч көрөт. 11 километр бийиктикте учуп жүрүп да өз азыктарын көрө алат. Бүркүттөр орточо эсеп менен 25, 40, 60 жылга чейин өмүр сүрүшөт. Кийинки бөлүгүбүз Токтогул Сатылганов айланган тоонун бүркүтү. Айланган тоонун бүркүтү. Күн тийбес тамда жатамын, күч кетип эс ооп алсырап, алдымдан нымдуусуз өтөт, айласыз жатам. Жалдырап, козголор менде дарман жок, кол бутта кишен шалдырап, тим жатсам деле сабашат, тил билбей солдат балдырап, ара чалар адам жок, аябай эстен тандырат, айланган тоонун бүркүтү. Ак жерден торго
чалындым, комузду күүгө келтирген колума кишин салындым. Ойлонуп түшкө кирбеген көркөөлөргө багындым. Айланайын тийбе деп айласыздан жалындым. Кысталгандан өлсөм дейм, кымбатын кыйбайм жанымдын. Күү чертип эркин сайраган, күкү келем наалыдым. Күжүрмөн тынбай чуркаган, күлү келем таалыдым. Кор болбой турган алтын баш, күйүттө жүрүп карыдым. Көз жашын эстеп, ич күйөт, сүйүшүп алган жарымдын. 10 жашар жалгыз баламды, ойлонуп күндө сагындым. Зарлантып койгом, күнөөсүз заманага таарындым. Суроолорго жооп беребиз. Айланган тоонун бүркүтү деген ким? Ал эмне үчүн торго чалынды? Күкү келем, күлү келем дегенди кандай түшүнөсүңөр? Ырда акын заманага таарынганын айтат. Күнөө кимде? Тек жүрсөң, ток жүрөсүң деген макалдын акынга тиешеси барбы? Ушул суроолордун айланасында жооп издейбиз. Үй тапшырма. Жогорудагы суроолорго жооп табабыз. Окуу китебиндеги акындын өмүрү чыгармачылыгын окуп чыгабыз. Жогоруда мен окуп берген ырларды жаттайбыз. Тапшырмаңарды текшертүү үчүн ушул интернет желелери менен байланышсаңар болот. Сабакка активдүү катышып көңүл койгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.